Унчукпай коюу андан да коркунучтуу. Унчукпай коюу андан да коркунучтуу. Жаныбоиновдун аты аталган окуяда сабалган кыздар үн катты. Шератон мейманканасынын бассейнинде сабалган кыздардын бири белгилүү блогер Алина Жакыпова социалдык желедеги баракчасына пост жазып, окуя тууралуу кенен токтолду. Анын айтымында окуя 30-июнь күнү орун алып, 8 кишиден турган топ жигиттер аны жана 2 курбусун сабап кетишкен. Мас абалында болгон Зарина Алмасова алгач келип, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп баштады. Бизди кемсинтүүгө өттү. Алар менен байланыштуу көп маалымат уккандыктан биз унчукпай кутулууну көздөдүк. Бирок тыянак чыкпады. Алгач бизге анын агасы Рустем Алмазов келип, пикир келишпестик күчөдү. Андан кийин агасы баш болгон. 8 жигит 3 кызды сабады. Алар бир эмес, 3 ирет уртокмокко алышты деп жазган билдирүүдө. Жакыпова алардын арасында коомдук ишмер Ассоль Молдукматованын уулу Бийчи Жаныбоинов да бар экендигин кошумчалап, анын колунан бычак да көрүшкөнүн билдирди. Учурда милиция кылмыш ишин козгоп, бир жаран кырмалгандыгын кабарлады. Başına mı Yapmayın burada da tütüge verdir öyle. Бойцовский клуб по кому военная война? Бийчи Жаныбоинов мейманканада 3 кыз менен болгон окуяга байланыштуу кармалды. Ал бейбаштыкка шектелүүдө. Ассоль Молдукматова уулу Жаныбоинов катышкан мушташка комментарий берди. Коомдук ишмер Ассоль Молдукматова уулу Жаныбоинов катышкан Шератон мейманканасына болгон мушташ боюнча окуяга комментарий берди. Молдукматова өзүнүн Instagram баракчасында тергөөнүн аягына чыгышын күтүү керектигин жана ал акыйкаттык тарапта экенин билдирди. Көп жылдардан бери коомдун көптөгөн көйгөйлөрүн айтып, ар дайым адилеттик тарапта болуп келем. Болгон окуя мени абдан кыйнады, мен үчүн абдан оор болду. Учурда тергөө жүрүп жатат, анын бүтүшүн күтөлү. Мен адилеттүү өкүм чыгаарына ишенем. Булар менин балдарым, алар мен абдан жакшы көргөн балдарым. Залина мен үчүн кызымдай, неберелеримдин апасы. Жасаган иштери үчүн алар өздөрү жоопту. Мен дайым акыйкаттуулук тараптамын деген Молдукматова. Нарындын жаңы башчысы саат 9-да Дөөлү айыл өкмөтүнө келип, кызматкерлерди таппай калды. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров бүгүн 4-июлда Нарын районунун Дөөлү айыл өкмөтүнө барып текшерүү жүргүзгөн. Саат 9:00 барып кызматкерлерди таппай калган. Ал айыл өкмөттөгү кечиккен 10 адамды белгилеп, алардан түшүнүк кат алып, чара көрүүнү тапшырды. Ошондой эле жол салып жаткандар менен да сүйлөшүп, ишти тездетүүнү айтты. Канчада башталат? 9'da келет. 9 болду. График бар бутен эшикте. Келди, Балтыр келди, катчы келди. Сиздин фамилияңыз ким? Кермаков. 10 кишинин түшүнүгүн алып, чарасын көрүп, саат 9 болду. Түш да бул деген.
Мен кайра келет, ала кетем. Айыл өкмөт өзү баштап жазып койсун. Эч ким жок айтып атпайбы. Бир тракторду бир бала карап турат. Айланып, полный айланып келдим мен. 7ден баштап ошол жакта жүрдүм да. Біз жапканда даяр эмес азыр, мунун баарын алыш керек. Бул качан базылган немелер? Лоток, брусчаткалар. 7:30 кел. Сиздердики болсо азыр көрөбүз го, жакта эч ким жок. Жок, Мына жаңы эле ошону биз жаппай эле болсок, жок жетишпей атабыз деп. Сиздер болсо отуруп чыкпай эртелетпи, жетишпей атабыз эчтекесине. Азыр Ташиев ФСБнын жана УКМК академиясынын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшырды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Россиянын ФСБсынын окуу жайларынын жана УКМК академиясынын кесиптик кайра даярдоо курстарынын кыргызстандык бүтүрүүчүлөрүнө аскердик наамдарды жана дипломдорду тапшырды. УКМКнын башчысы жаңыдан дайындалган коопсуздук кызматкерлерин кызматтын башталышы менен куттуктап, антка берилгендиктин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Белгилей кетсек, академия Кыргызстанда биринчи жолу ачылган, анда коопсуздук тармагындагы адистерди чек-арачыларды даярдашат. Шопоков шаарынын мэри кармалды. Сокулук районундагы Шопоков шаарынын мэри кармалды, бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык 2023 жылдын азыркы учурга чейин Шопоков шаарынын мэриясы тарабынан товардык материалдык баалуулуктарды сатып алуу боюнча тендерлер өткөрүлүп, анда Универсал сервис жана Матумба жоопкерчилиги чектелген компаниялары жеңүүчү деп жарыяланып келген. Ошол эле учурда Шопоков шаарынын мэри жарандын тапшырмасына ылайык жогоруда аталган ишканалар мэриянын инвестицияларды тартуу жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адиси жарандын классташтары жарандарга катталып, алар формалдуу түрдө компаниялардын жетекчилери болуп көрсөтүлгөн. Алынган маалыматка ылайык жогоруда аталган Универсал сервис жана Матумба жоопкерчилиги чектелген компанияларынын ишмердүүлүгүн Шопоков шаарынын мэри жана мэриянын мамлекеттик сатып алуулар боюнча адиси жетектеп, жасалма жумуштарды жүргүзүп, бул аркылуу бюджеттик каражаттарды жеке баюу максатында мыйзамсыз сыртка чыгарып кетүү менен алектенишкен. Бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз калчоо боюнча коррупциялык схема түздөн-түз Шопоков шаарынын мэринин көрсөтмөсү боюнча уюштурулгандыгы, ошондой эле сатып алууларды жасалмалоодон түшкөн акча каражаттары өз ара бөлүштүрүлгөндүгү жөнүндө маалыматтар, инвестицияларды тартуу жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча мэриянын башкы адисинин көрсөтмөсүнө ылайык тастыкталды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле кылмыштын изин жашыруу максатында Шопоков шаардык мэриясынын кызмат адамдары ар бир жасалма сатып алуу иштеринен 1000 сомдон 5000 сомго чейинки акча каражатын Универсал сервис жоопкерчилиги чектелген компаниясынын формалдуу директору сыйакы катары которушкан. Алдын ала жүргүзүлгөн аудиттик текшерүүлөрдүн натыйжасында республикалык бюджетке 9 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Ошол эле учурда жаран кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, өзүнүн жакын тууганынын айдоочулукка дайындап, ал бир эле учурда Шопоков Унаа муниципалдык ишканасында айдоочу болуп иштеп, мыйзамдарды бузуп, эки жерден эмгек акы алып жүргөндүгү аныкталган. Топтолгон маалыматтардын жана тергөө акча маалыматтардын негизинде 3-июлда жогоруда аталган Шопоков шаардык мэриясынын кызмат адамдары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда УКМК тарабынан мамлекеттик органдардын кызмат адамдары жана башка тиешелүү адамдар тарабынан ушундай фактыларды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иштери жүргүзүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.
With